Руслан биздин мектепке 1994-жылы 1-сентябрында кабыл алынган. Руслан мектепке келгенде булар класста 27 окуучу болушкан. Токтоо бала болгон. Сабакка умтулган, илимге карай талпынган бала болгон да. Башка балдардан айырмаланып, бардык сабакка жакшы катышат эле да. Бар сабакка кызыкчу. Айрыкча математика, кыргыз тил, адабий окуу сабактарында. Айтканды так аткарат болчу. Убакыт өтүп журналисттик кесипти тандап алды. Анан мен ошентип элем врач болом дечи, бирок баары өзүнүн жөндөмүнө карап кийинки немесин улап кетти да. Мен ошондо эле билчүмүн. Себеби айтпайм, Руслан класста башка балдарга караганда алардын алдында демек жазуусу, окуусу, түшүнүгүн айтып берүүсү ошол жагынан ал балардан айырмаланып турчу да. Мына ошо мектепти жакшынакай окуп, билим алып, ушул өзүнүн кесиби болгон журналистиканы тандап, ушул окуу жайды аяктады. Андан кийин ушу биздин айылыбыздын сыймыгы деп биздин областагы 7-каналдын редактору болуп иштеди. Биз билгенге караганда ошол мезгилде дагы курч өтө таасирдүү окуяларды чагылдырып жүргөнү көз алдыбыздан кетпей, карапайым элдин турмушуна сүңгүп кирип, ошону чагылдырууда бул жигиттин аткарган эмгектери зор деп ойлойбуз. Мындан кийин дагы биз үмүттөнөбүз, ушу үзүлүү эмгегинин натыйжасында элдин уулу, жалпы эле мамлекеттин уулу боло алат деп ишеничте айтылсак болот. Менин киндик каным тамган жер Базаркулгун районундагы Кызыл Октябрь айылы. Балалыгым айылда өттү. Мектепти аяктап, жогорку окуу жайынан билимимди улантып, журналист адистигине ээ болдум. Журналист кесибим аркылуу турмушту үйрөндүм. Элдин калың катмарына сүңгүп кирдим. Мен Жалал Абад жергесиндеги бардык ийгиликтер менен катар көйгөйлөрдүн да арасында жүрдүм. Элдин чыныгы жашоосун көрдүм. Менин каармандарым карапайым адамдар болушту. Достор, туугандар, баарыңарга белгилүү болгондой, 2020 жылдын 4-октябры Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү. Дал ушул атсалышууда мен Биримдик саясий партиясынын катарында талапкерлигимди койдум. Русландын ушундай бир атанын уулу экенин, атанын баласы экенин мына биздин областта мына ошо телевиденияларда иштеп, кайсыл эмгектенбесин өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп келет. Мен атасынан айтайын, мен атасы Серкеш экөөбүз Бөкөнбай мектебинде бирге окудук эле. Ошо окуп жүргөнүбүздө эле ушундай билимдүү эң алдыңкы окуучу эле. Ошо мен атасынын кийин Айыл чарба институтунун механикалық факультетине өттү, мен өтө албай калдым. Мен зоотехникке өттүм. Ал ошо механикалық факультетти кызыл диплом менен бүттү. Бүтүп келип райондо бир топ чарбаларда өзүнүн билимин практикалык немеде айкалыштырып, өтө чоң иштерди жасады. Ушу Черкеште билимдүү инженерди биринчи көрдүм деп айтканда. Ушундай сөздөрдү көп уктум мен. Атасы өтө райондо мындай бир кадыр баркка ээ болгон, билими жагынан, аткарган иши жагынан эл кадырына ээ болгон инсан эле. Анын үстүнө ошол айылында үлгүлүү үйлүү эле.
Kalmatov Ruslan деген bala. Bizden Kalmatov Çirkeş деген oğlu olar. Жақсы мен анын менен 20-30 жыл иштештим бирге. Техникада тракторист болуп иштедим, ал инженер болуп иштеди. Экөөбүз бирге иштеп жүрдүк, жакшы жигит эле. Мына эми Алланын кылган иши экен, бала жаш кете берди. Андан калган Кудайга шүгүр уулу бар экен, уулу менен онтип эр азамат болуп, өмүрү узун болуп жүрөт. Кудайга шүгүр 7-ci kanaldan açın. 10-15 yıldan beri iштеп атат. Жакшы, ийгилиги жакшы. Rahmat anın kızmatımız görüp atabız, bilip atabız, bileriz. Baktılı olsun jigit, Kuda kalasa biz koldoyuz. Men abizatını koldoyum, Kuda kalasa. Bala çakam menen. Rahmat, ömrü uzun bolsun, geleceği keng bolsun. Kuda kalasa, kızmatını bileriz, atasını bilen men. Kuda kalasa koldoyuz. Жаш кадр, эл менен тыгыз байланышып, көптү көргөн, көп адамдар менен барым деп. Өзүбүздүн айылдан кебиш бүт барым дейбиз, жакшы. Элди унутпайт, Кудай кааласа, жакшы иштерди аткарат деген ойдобуз, өзүнүн ойлогон ой максаттары боюнча. Достор, туугандар, силердин колдооңор мен үчүн абдан маанилүү жана зарыл. Айрымдарыңар мени айылдаш, тууган жана дос катары таанышсаңар, көпчүлүгүңөр менен мына ушул 25-мектепте чогуу окуп билим алдык. Сүйүктүү мугалимдерибиз бизди билимдүү жана ошондой эле мээримдүү кылып тарбиялады. Андыктан мен 4-октябрда сиздердин колдооңуздорго гана ишенем. Мен үчүн эмес, балдарыңыздар үчүн добуш бериңиздер. Бардыгыбыз бириксек колдон келет. Биримдик менен жеңишке жетишебиз буйруса.